2 жаштагы Абрек немес овчаркасынын түрүнө кирет. Машыктырган кинологу Эркиндин айтымында ал башка иттерден акылдуулугу, шамдагайлыгы жана тайманбастыгы менен айырмаланып турат. Кызматтык ит мелдеште ээсинин буйругун угаары менен учактан баңгизаттарды издөөгө жөнөп кеткенден көп өтпөй, издегенин таап, бул жолу да шамдагайлыгын көрсөттү. Ал мындай мелдешке биринчи жолу катышууда. Бүгүнкү мероприятияга катышканыбызга абдан кубанычтабыз. Мындай мероприятия биринчи жолу болуп атат. Биринчи жолу катышып атабыз. Дагы көп болуп турса жакшы болмок. Абмен опыта болуп, итим тайманбас. Баштаган ишин таштабайт. Мен итиме ишенем. Акырына чейин иштеп, жеткизип алып берерине көзүм жетет. Бүгүн мелдештин биринчи күнү. Адистештирилген окутууда уюштурулган жарышка чек ара кызматынын, мамлекеттик бажы кызматынын, Ички иштер министрлигинин жана жазаларды аткаруу кызматынын кинология бөлүмүнүн кызматтык иттери катышууда. Анда үйрөтүлгөн иттер кылмышкердин изине түшүп кармоо жана наркотикалык затты издөө боюнча сыналат. Өзүбүздүн практикалык даярдыгыбыз аябай чоң болгондуктан аркабызда көрүп турасыздар. Вагондор турат, самолеттор турат. Бунун баарысы практический занятия колдонулат. Ошондой эле өзүбүздүн өткөрмө пунктубуз бар. Тоже макетибиз баарысы применяться этилет. Бизден даярдык өткөн кинологдор таможня органдарга барып иштешет. Ошондой эле жакшы результаттарды көрсөтүп атат. Кинологдордун bundan сырткары межведомственный соревнования өтүп аткандан башка эл аралык соревнованияга да катышып турушат. Мелдеште кызматтык иттердин мыктысын гана чыгарбастан кинологдордун кесиптик деңгээлин, алардын үйрөнүүсүн жана иштөө ыкмаларын жогорулатууга, тажрыйба алмашууга мүмкүндүк берет. Эти соревнования будут состоять из... Мелдеш ар түрдүү дисциплиналарды камтыйт. Мисалы 4 буттуу күзөтчүлөр объекттин жана анын айланасындагы аймактын чектөөлөрүнүн абалын текшерүү, транспорт каражаттарын текшерүү жана жүктөрдү издөө жана качып кеткен кылмышкерлерди кармоо боюнча күжүрмөн даярдыгын көрсөтүүгө тийиш. Кызматтык иттер бельгиялык, немец жана аралаш түрдөгү жаныбарлар. Иш-чара 29 сентябрда жыйынтыкталат. Жарышка чыккан иттерди атайын калыстар тобу баалап, машыктырган кинологдорго байгелер тапшырылат. Ошондой эле мелдештен уткан мекеме кийинкиде иш-чараны өткөрүү милдетин алмакчы. Айжамал Болот кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24.